Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында Эл айтсын программасы. Аны мен Фируза Ашымбаева, ошондой эле кесиптешим Азамат Байитов алып барат. Бүгүн биз жамандык, жакшылыктагы болуп жаткан ысырапкорчулукту мамлекет тарабынан мыйзам киргизиш керекпи? Биз канткенде аны жок кыла алабыз деген темада сөз кылабыз. Демек, бул темага байланыштуу атайын студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Эгерде бул тема ушундай маселесиге да кызыктуу болгон болсо, албетте ой бөлүшүүгө баарыңыздарды чакырып кетебиз. Демек, анда эмесе, коноктор куш келипсиздер. Кош келипсиз. Бул тема ар дайым эле телелерде, социалдык баракчаларда сөз болуп келет. Бирок чектелип жатабы, чектелбей жатабы азырынча белгисиз. Бирок канчалык болуп жаткан көйгөйлүктү көбүрөөк сөз кылсак, элдин дагы баягы сөзсүз түрдө эл оозуна алынып, бул нерсени жоюлабы деген үмүттө биз дагы бир жолу бул теманы көтөрүп чыктык. Негизи жакында эле Актилек мырза аябагандай сонун той өткөрдү. Ар бир Кыргызстандын жараны көрдү десем болот. Анткени аябай аншлаг менен өттү деп сөз кылышты. Кайсыл жерге барбайсың, баягы тамада Актилек тоюн көрдүңөрбү? Ушундай өкмөшөт, ресторанга лимузин менен кирди деген жакшы сөздөрүн айтты. Албетте бирок ушул жерде мен чындыгында Актилекке суктандым. Анткени мындай той өткөрө албайгандар канча? Албетте. Колунда бар, демек аны өткөрүш керек. Ал нерсени мисалы үчүн ошол тойдун мен акыр аягына чейин деле көрдүм. Интернет баракчаларынчы анда маданий иш-чаралар, элди жакшылыкка үндөгөн бир жакшы сөздөр болду. Эми бул тойду кантип өткөрдүңүз? Балким бул той сиздин ошол балалык мезгилден болуп келген кыялыңызбы? Эми ушул боюнча сизден келген уксак. Азамат, кечиресиз, бирок айрым адамдар дагы терс пикирин жазбаган болгон жок сөздүн. Ушундай тойдун кереги бар беле деп да жазган пикирлерим болду. Актилек, эми сиз тоюңуз жөнүндө бөлүшсөңүз, бул кичинекей чындап эле Азамат айтмакчы, сиздин пландарыңыз беле? Биринчиден, ассаламу алейкум. Жалпы биздин көрөрмандарга жана биздин залда отурган жалпы агаларыбызга, карындаштарыбызга, алып баруучулар, биринчиден ыраазычылык билдирем чакырганыңыздарга. Мен той тууралуу айта кетсем, айтып атпайсыздарбы, ошол ысырапкерчиликтин кереги барбы, жокпу, же болбосо мамлекет тараптан буга тыюу салуу керекпи же керек эмеспи? Биз негизинен ошол теманы талкуулаганы келдик. Анан сиздер өзүңүздөр айткандай, интернет айдыңында азыркы күндө мен өткөргөн тоюм ошо сиздер айткандай бир коомчулукка бир жаңылык болду окшойт. Себеби азыркы учурда мен ошол тамада болуп, эрке бала болуп, элдин кызматын кылганыма быйыл 6-жылдын 100 болуп атат. Ушул жылдар ичинде мен ар кандай адамдар менен мамиле кылып, аке-үкө болуп, дос болуп дегендей. Эми бир четинен сырттан караганда чындыгында өтө чоң ысырапкерчиликти көрсөтөт видео аркылуу. Аны ичине кирип билбеген адамга өтө чоң ысырапкерчилик болду деп ойлойт. Сиздер айткандай комментарийге айтылды, ушундан көрө бирөөгө жардам берсеңиздер болот эле, бир аз мондай кылсаң болот эле деди. Но менин тоюмда эч кандай чоң ысырапкерчилик болгон жок. Себеби жада калса биздин кортежге чыккан машиналардан бери бүт өзүмдүн досторумдун машинасы. Анткени сиз маданият тармагында иштеп, ошол жакта тааныштарыңыз бар. Тараптан айтып атпайбы, досторум, агаларым, инилерим ар тараптан мага колдоо көрсөтүштү. Менден эч кандай чоң адам келди конокко деген туура элеби бул? Жок, өзү негизи мен жасаганда 840 адамга орундук жасаганмын. 840 адамга жасагам, андан кийин дагы бирок жасалды. Мен оюмча бир 900 келди, 1000 эмес, бирок 900гө жакын адам келди. Бирок 900 келген болгон эмес да буга чейин, мындай той. Ошон үчүн сиздин тоюңуз коомчулукта аябай баягы чоң бир көтөрүлүш жасады окшойт. Эми мен ойлойм, мен деле барганымда азыркы учурда барганга келет дейт го, мен деле. Эми мындай терс пикирлерден улам, мындай той өткөрбөй эле койбопмун деген өкүнүү болбойбу? Жок, мен эч кандай өкүнбөйм. Өзүм мен бул жашоодо өзү негизи жасаган жумушума өкүнгөн бала эмесмин, артыма караган бала эмесмин. Тока период, алдыга эч кандай мен эл менен жашабайм, мен өзүмдүн жашоом, менин өзүмдүн башым бар дегендей. Ар бир эле адам өзү ойлонуп болуш керек. Жанагы өзүдө сөз бар го, көрпөңө карап аягың узат деген. Ошол сыяктуу мен ошол нерсе колуман келип, ошол нерсе бүт мен мүмкүнчүлүгүм жетсе гана кыла алам. Андай нерсе болбосо, значит мен кыла албайм. Эртең бүт күнү мен өзүм кыйналып жашаганды эч убакта каалабайм. Бир күн эле жыргал жашоо менен артынан кыйынчылык болушун эч качан каалабайм. Азыр эми мындай, бул эми жашыруун болбосо айта аласызбы? Өзүңүздөн кеткен чыгым канча болду? Эми мен өзүмөн кеткен чыгым, ачыгын айтсам, Дастарконго кетти. Анан ошол бизде Кыргызда
андай чоң тойго келинчегиңиздин көйнөгүнө кеткендер, жок, Устакан андай расходдор менде болгон жок. Келинчегимдин көйнөгүнө расход болгон жок. Айтып атпайбы, мен ар тараптан колдоо болду менин тоюмачы. Өзүмдүн досторум менен, агайын инилерим менен колдоо болуп, мага бул тойго бир эле мисал камерага чыгым кеткен жок, бийчилерге эч кандай бир тамадага. Демек ошол инсандар сизге тойго кошумчасы болду. Ошондой сыяктуу. Анан жада калса менин кийген костюмшумдан бери колдоо болду. Жакшы, рахмат. Ушундай эле той, Ооба. бирок тескерисинче башкача той десек болот. Актилет жана сөзүндө айтпады, эми мен өзүм жашоом, өзүм элге карап жашабайм деп. Туура эле, ал сиздин өзүңүздүн оюңуз. Ал эми ошондой эле ойду, мисалы үчүн менин оюм башка, мен өзүм жашоомду башкача баштайм деп бул жакта Нургазы мырза элге үлгү болуп, башкача сиз той үйлөндүңүз, албетте ушул жарыңызды никелеп алып дегендей, үйлөнүү тойду дагы өзгөчө өткөрүп, мисалы үчүн китеп көргөзмөсүн кылып, ушундай бир жакшылыкка чакырган бир көргөзмө кылдыңыз да. Эми сиз ушул айтып берсеңиз өзүңүздүн. Бирокчу Азамат, Нургазынын тоюнда деле терс пикир жазган адамдар болбой койгон жок. Терс пикир Нургазынын тоюна да жазылды. Эми сиздин тоюңуз боюнча сөз кылсак. Кимдин өзүңүздүн идеяңыз беле? Бисмиллахиррахманиррахим. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жерден биздин темага байланыштуу баса белгилеп кетчү нерсе бар. Ысырапкерчилик кылбагыла десе эле, буну дин алымдар айтып атат бул сөздү. Бирок ошол учурда бардык адамдар бул ысырапкерчилик намаз окугандарга гана тиешелүү деп кабылдап алат дагы, өздөрү ысырапкерчиликке белчесин батат да. Мейли андай деп кабыл ала турган болсок, ошол өзүм билем, өтүмү төргө илем деген жигиттер өзүнчө бир талаага барып, элден бөлүнүп, өзүнүн малы менен ошо өзүнүн турмушун жашасын. Ал чындап эле ушундай байып кете алабы? Жок. Эл менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген кыргызда жакшы сөз бар. Ал эми тойго келе турган болсок, тойго 1000ге чамалуу, 900дөн ашык, 1000ден ашып кетчү биринчи бөлүгүндө адамдар катышты. Анан кийин ошол 1000ге жакын адам катышкандын ичинен бир гана адам тез пикирин жазды да. Ага дагы ошо тойдун өткөрүп аткан тартиптери эмес, болгону тойго чакырылган коноктор менен анын көз карашы бирге болбогондугу үчүн тез пикир жазылды. Демек бул жерден алышыбыз керек, мындай той өткөрүлсө эч ким каршылык кылбайт, болгону ал тез пикир, ошол тойго келген коноктордун тез пикир. Тагыраак айтканда, бул жерден Нуржет Кадырбеков келди, дин алымдар келди. Ошол эле учурда саясатчылардан Жанар Акаев да келем деп атып, Кыргызстанда болбой калгандыгы үчүн ал да келе албай калды да. Анан Нургазы, ушундай той өткөрүү сиздин балалык чактан бери кыялыңыз беле? Анан ушинтип той өткөрүлсек, келинчеңиз кандай макул болду? Ал деле Балким көйнөгүн кийип, кийип ал башкалар деле чыккысы сыяктуу келет. кортеждерде жүрүп, ар жерге сүрөткө түшүп, балким каалагандыр эле. Бул жерде баса белгилүү айтчу нерсе бар. Чындыгында биз семинар сыяктуу той өттү. Ошол нерсеге дагы келинчегим эмне той көйнөгүн кийбейм деди да. Эгер той көйнөгүн кирбей чыксак деле болот эле, бирок ошол нерсе семинар сыяктуу элге кабылданып калбаш үчүн, элдерге той көйнөк психологиясын сиңип калган үчүн биз атайын той көйнөк кийип чыкканга мажбур болдук да. Негизинен келинчегим бүт нерсеге макул болуп, керек болсо той көйнөгүн да кийбейм деген да. Жакшы. Эми мынакей той өткөрүүнүн деги эле жакшылыкты, жамандыкты өткөрүүнүн эки тарабы бар түрүн көрүп алдык, билип отурабыз. Эми ушуга кеткен каражаттарды, мисалы үчүн той өткөрүүдө же болбосо жамандыкта кеткен каражаттарды үнөмдөп кантип дагы биз иштетсек болот, дагы кандай үнөмдөө менен кандай иш аракеттер жасасак болот, экономикалык эксперт катары Эрлан агайыбызды чакырып отурабыз. Эми келиңиз, мисалы үчүн мына жаш улан кыздар үйлөнгөндө, мисалы үчүн жакшы бир той өткөрдү, бирок андан кийинки жашоосу бар, андан кийинки алардын бюджети дегенде. Негизи эле сиздин көз карашыңыз, кимдин тоюна сиз көбүрөөк мындай чоңураак бал бересиз деген. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн аябай жакшы маселени көтөрүп атасыздар. Булар актуалдуу, себеби эми азыркы учурда бул мурда жигиттер айтып кеткендей, баягы бул алыңа карап иш кыл, жылкыңа карап иш кыр дегендей, азыркы учурда эми бул ысырапкерчилик бул жөн жеринен мындай көтөрүлүп аткан жери жок да. Бул дагы өзүнүн терс жактары, оң жагына караганда терс жагы көп да. Ошондуктан ушул нерсени коом өзү акырын тыя баштады да. Ошондуктан биз ошо коомдон бөлүнбөй, ошо коомдун бир бөлүгү бул үй бүлө да. Анан биз азыр жашообуз начар, андай мындай деп баягы
көп даттанабыз, бирок ошо келип эле экономикалык өсүшкө негизги таасир бере турган бул ячейка, бул үй бүлө да. Эгерде үй бүлөнүн жашоосу жакшы болсо, үй бүлөлүк бюджет жетиштүү боло турган болсо, анда мамлекет дагы жакшы жашайт. Себеби ал үй бүлө мамлекетке эч качан оор жүк келтирбейт да. Ал өзүн өзү багат, бакмак турмак, мамлекетке салык да төлөйт, киреше ала турган болсо. Анан ошондуктан менимче азыр биз акырындап барып ушу исрапкерчиликке каршы чараларды көрөбүз деген ойдомун. Себеби бул өзүнүн жолуна кое турган болсок, көп убакыт кеткидей. Себеби мындай көпчүлүгүбүз даяр эмеспиз. Анан кийин мисалы ошо ак тилек той өткөзгөндөй кылып эле бул эми баары бир карыз да, бул карыз да. Бул кандай болгон күндө, ким жардам берген күндө дагы бул карыз. Биз деле той өткөзгөн адамбыз, биз деле ошондой. Бирок бул жерде негизги нерсе азыр мисалы биздин адамдардын көбүнүн тапкан нерсесин эле ошо тойго берип коюп эле анан кийин эки жаш кайра ошону иштеп табыш үчүн ар түрдүү эме болуп, кээ бир учурда ошодон конфликтке барып, ошол үй бүлөлүк турмушка дагы таасирин тийгизип атат да. Анан эми мынандай моралдык жагын ала турган болсок, бул бардык эле диндерде, бир эле ислам дининде эмес, бардык диндерде эч качан мындай ысырапкерчиликти колдогон жагы жок да. Бардык жерде мисалы ошол эле өнүккөн мамлекеттердин мисалын ала турган болсок, мисалы Батыш Европа бул 18-19 кылымдарда аябай дүркүрөп өнүккөн мамлекеттер. Негизинен ошол жерде жана протестанттык диндин жана католиктердин ошо христиан дининин негизги нерселери аябай тарагандыгына байланыштуу болгон да. Сарамжалдуу жашоо образы деген калыптанган да. Адамдар ошо сарамжалдуу жашоону эме кылып, анан ошол экономикалык өсүшкө өзүнүн таасирин тийгизген. А карасак мына азыр мына ислам дини кеңири жайылган, мына ошол эле араб мамлекеттери, Перси булуңундагы өнүгүп аткан мамлекеттердин көпчүлүгүндө деле ушул маселе биринчи орунда турат. Мындай ысырапкерчилик кылбоо, ошонун бардык шариаттын закондору менен жашоо жөнүндө. Мисалы ошол диндер жок деле, мисалы Кытайды алып көрө турган болсок, ошол жерде деле бул ошол өзүңдүн чыгымыңа жараша жашоо деген мына Конфуцийдин окуларында бул айтылган да. Ошондуктан биз бул жерден акырындап ушуга барышыбыз керек да. Себеби жаштарды үй бүлө кура элек жатып мындай карызкор кылып койбошубуз керек да. Ал өзүбүздүн эмесин. Анан бизде кур намыс деген нерсе бар да. Биз мүмкүн бирөөдө мүмкүнчүлүк бар, бирок аны биз бардыгы биз баягы аларды мындай бир мажбурлабасак дагы коомдун көп бөлүгү жок, мен адан эмнем кем деген бир атаандашуу. Сөз түрдө ак тилектин эртең досу ошентиш мүмкүн. Мен туура эмес атаандашуу да эми. Ал мисалы мындай башка варианттар азыраак болгондугуна байланыштуу. Мына варианттар мына экинчи жигитибиз айтып атпайбы? Ошол бир тойду өткөрүүнүн башка бир жолдору бир канча варианты болуш керек да. Ошондо адамдар мен жок, мен андай кылбайм, мен бул жолду тандадым же тиги үчүнчү жолду тандадым деп ошондой тандоо болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, анан ошондой мисалы үчүн жаштарыбыз ошондой чечим чыгарган болсо, балким Нургазыдай той өткөрүүнү. А бирок бул жерде ата эне же болсо кандайдыр бир балалык мезгилинен ошол мен балалуу болсом биринчи баламды той өткөрөм деген ата энелер деле болот экен да, ошол баланын пикирине каршы чыгыпчы. А исламда айтып коет, мисалы үчүн ата энеңе эч качан каршы чыкпа депчи. Ал эми ата эне ушундай деп аткан болсо, ислам дини булга кандай маселе менен чечип бере алат мисалы үчүн? Мырзакара, бул жерге сизге суроо пайда болуп атат. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly telegezүүчүлөр, hurmatly бүгүнкү кечинин катышуучулары. Алла Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын саламы жана салаваттары болсун. Албетте бүгүнкү тема бул бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бул көптөн бери көтөрүлүп келген. Алла субхана таала бул туурасында кереметтүү Кур'ани Кариминде ушундай эскертүү берет. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок ысыраф кылбагыла. Демек бул өкүм. Кур'андагы ар бир аят бул инсан үчүн жашоосунда пайдалануусу үчүн айтылат. Жегиле, ичкиле, бирок ысыраф. Эми бүгүнкү биздин тойлорубуз карап көрөлү. Бул бизде салт деле эмес. ЗАГС деген салт беле жок. Макул динден сырткары нерсени карап көрсөк. Ак көйнөк деген жок. Бүгүн ошону барып тамадалар алып чыгып алып, мисалы адамдарды дүйнөгө мыскыл болдук деп айтсак деле болот да. Өтө бир жаман нерселер. Эми жанагы сен айткан ал деле туура. Мага бир шагиртим келди, өзүм колумда окуган бала. Динден түшүнүгү бар, ал айтты, мен бир тойду дейт үйүмдө. Ушунда бир максатым үй салдык элек.
ошол жерге бир аттуу баштуу ыймандуу адамдардан бир ак бата алып мен жашоодо баштайын деп ата экеме сунуш кылсам, атам айтты, жок балам, мен канча тойго баргам, мен аларды кайтарып алышым керек. Бул жана жогоруда айткандай карыздор, карыз. Бул айтпадыбы, азыр бул жигит айтып атат, мен дейт тааныш. Бул өзгө башканы теңебеш керек. Ошон үчүн бул коомдо коомчулукка карап жашоо сүрүү керек. Намазда да бир жер бар окуганда, ошол намаздын арылаганда окуса, ошондой, ошого ылайыкташтырып бир эме кылуу керек. Ошон үчүн бүгүнкү биздин мынакей тойлорубуздагы чыгымдар адамдарды чарчатып бүттү десек болот. Чарчатып бүттү. Эгер үйүңүзгө пластина келсе, сиз азыр ойлоносуз да. Бир күндө мага 4 чакыруу келди. Бул өтө кыйын ал. Үй бүлөлүү адам болсо. Сиз барасызбы ошол тойлорго? Эми ал жерде мен көңүл жакын адамдарга барып, башына эле кирип учурашып туруп, анан кете берем. Бирок өзүм мен той кыла элекмин, мисалы анда чыгым деле кыла элекмин. Менин максаттарым бар, ушу бир үй салса, ошол жерге бир тойдон максат ак бата алуу да. Бүгүн биздин тойлорубузда ак бата жок. Ошон үчүн 2 жаштап бакыт жок. Баштаган кадамы Кудайды наразы кылат, түбөлүккө наразы менен кетет да. Бүгүн ажырашкан биз казиятта бизге күнүгө 10 адам келсе, ошонун 7-8 ажырашып келген. Мен эң кыскасын айтам, 3 күндүк тойдон кийин ажырашкандарды көрүп алдым. 3 күн, 3 ай. Анан мен тийишип айтам да, айнын сен көйнөк кийдиң беле? Кийдим. Сен ЗАГСка чыгардыңбы? Чыгардым. 6 шакек салдың, салдым. Ресторанга жетелеп айландырдың беле? Айландырдым. Анан неге жашооңор бакыт? Сен бактылуу болом деп ушун жасабадыңар. Бакытты биз көйнөктөн издебейли. Бакытты көп адам чакыруу менен издебейли. Бакытты биз ак батаны туура алсак, ошондо Кудайын жакшылайт. Жакшы, ак тилек сөз сурап аткан. Мен эми үстүртөн бүт эле сөздөрдүн баары мага тийип өтүп атат, мен анын баарын Бул эми сизге эле эмес, өзүңүз. Жок, негизи баары мага келип тийип өтүп атат, мунун баары ачык эле, бул билинип эле турат. Мен айтайын, сен кандай той өткөрдүң, мен билбедим, негизи ачыгы уккан жокмун. Эми сага деле 1000ден ашык адам келиптир, бирок сен кандай түрдө мындай чогулуш кылып өткөрдүңбү же кандай? Бул ар бир адам ар кандай өзүнүн каалоосу. ар адам ар кандай ойлойт да, бул жашоодо ар адам ар кандай жашайт. Бирок бирөөнүн жашоо тыйып коюшуна сиз менен биз ону мүмкүнчүлүк коюп бере албайбыз да. Анан мондай сөз бар. Бизде кыргыздар ушундай да, мындай бизден чогулуп келгенде эле баягы мындай ойлойлу, андай ойлойлу дей берет дагы. Самом деле ошол адам барганда өзү башка, өзү билгендей жашоо кылат да. Бизде ачык эле сөз, мен муну ачык эле айтам. Анан менин мына көңүл жакын адам барам деди бул жакта таксыр. Мен ошонун баары менин көңүлүм жакындар да. Мен аларды чакырбай койсом, экөөбүз көңүл жакын болуп туруп, мен сиз тойма айтпай койсом, сиз сөзсүз түрдө капа болосуз. Вот ошондой мен айтылбай калган тааныштарым, чындыгын айтайын, дагы көп калып кетиптир. Мен тойдон кийин башында ушундай экей бекинип эми баягы алыстагыларды айта албай калбайын, капа болбосун деп көңүлү жакындарды айтып жүрүп, жан айланамдагылар калып кетиптир. Вот ошодон мен шаарда жүрүп деле көп ачыгын айтайын, бекинип коем. Уялат келсин да. Адамсың да, адам менен сен айтып атпайсыңбы? Мисалы үчүн сен болсо башка жака чыгып өзүңчө али эл менен элсиң, эл менен бийиксиң. Мен эл менен болгон үчүн мен тоймо ушунча адам келди деп ойлойм да мен. Эл менен бирге болгон. Мен эгерде эл менен элден башка болуп, мен өзүм билгендей жашоо кылганымда ончо эл келбесе керек деп ойлойм менчи. Мен чындыгында өзүм негизи ошончо стол жасап туруп мен корктум. Тойго адам келеби, келбейби? Вот ошондо да качан корктум? Ресторанга кетип аткан учурда корктум. Ресторанга аз барсам, эч ким жок болсо, бул жактар айтып аткандай ысырапкерчилик, ошончо жайылган нерсе ысырап болот. Ошонун дагы эртең аркы дүйнөдө жоопкерчилиги бар. Мен ошол нерседен корктум. Бирок ресторанга барсам, уже эл батпай, анча-мынча батпай, отура албай кеткен меймандар болду. Батпай калдык, олтурбай калдык, бирок капа болбойбуз. Ош шаарында барбы 1,5-2 миң орунду ресторан? Анткени Тамадасыз билесиз. 1200 орунду ошо Рамазан. Ошол жерге да бир жана таарынган тааныштарыңызды кошуп койбопсуз да? 900-гө. Жок, мен Рамазан ресторанында болду. Рамазан рестораны бул ичкилик коюлбайт, ал жерге билсеңиздер керек, халал тойлор ошол жерде өтөт, эч кандай ичимдиксиз. Мен тойумда эч кандай ичимдик койгон жокмун. Тойдон кийин эч кандай ысырапкерчилик болгон жок. Мен ошол бүт көңүл жакын, менин бүт Кыргызстандагы ар кандай Бишкектен бул жагы Баткенден менин агайынилерим бар, жакын досторум бар, алардын баарын жакшылыгын айтпасам, алар дагы капа болот болчу. Рахмат. Мен дагы бир нерсени айта кетейин. Тойума эч кандай мен бирөөдөн тиленип, же болбосом бирөөдөн баягындай кылып сурай турган максаттагы
жат эле адамдарды же бир көргөндөгү эле чакырган адамдарды чакырган жокмун. Бүт баары мен күнүмдүк жашоомдо иштешип жүргөн, чалышып, байланышып, үй бүлөлүк каттамым бар. Бүт көңүлүм жакын Алар адамдарды келген чакырдым. адамдарга бирок сиз сөзсүз түрдө барышыңыз керек экенин Сөзсүз. билесиз да. Баргамын, еще дальше барабыз. Барып келесиз. Жакшы, азыр бул жерде биздин жаш биздин активист балабыз бар. Азыр Иманбек, мына эки жактын тең үйлөнгөнүн уктуңуз, көрүп да жүрдүңүз. Биздин агаларыбыздын да оюн уктуңуз. Эми сиз оюңуз кандай, келечекте кандай үйлөнөсүз? Сиз кандай пландарыңыз бар эми? Чындыгында бүгүнкү талкуу аябай курч деңгээлде өтүп атат. Себеп дегенде биринчиден бул теманын актуалдуулугун ушул жерден байкасак болот. Андан кийин азыр Нургазы байке менен Актылек байкенин оюн угуп отуруп ойлондук да, чындыгында адамдар өзүнүн деңгээлин же болбосо өзүнүн ордун ошол тою менен далилдеп калышты да. Себеп дегенде бай болсо өзүнүкүн байдай, кедейде болсо кедейдей, же болбосо өзүнүн акыл аң сезимине жараша өткүзүп калып атат десек болот. Бир аз катуу тиеттир, бирок Актылек мырзага айта турган мен жеке пикирим айтып кетейин. Актылек мырзаны коом тааныйт, чындыгында коом тааныйт, эл тааныйт. Ошондуктан да тоюна көп адам келгендир. Андан кийин ойлойсуң да, бул элдин адамы, элдин алдында турган адам өзүнүн сени карап турган адамдарга үлгү болуш керек да, биринчиденчи. Андан кийин ошончо адам көрдү. Азыр балким мен да ойлоп аткандырмын, жаштар ойлоп атат. Мен да Актылектиктей той өткүзүшүм керек. Бул кыздар отургандыр азыр. Менин тоюма ушул ырчылар келип болбойт. Социалдык баракчаларда курса сүрөтүң, адамдар ал жерге суктанып атса, эмнеси жаман, Мен да миңдеген адамдарды чакырсам деп ойлоп атат. Чындыгында Актылек мырзанын ошол нерсеге кудурети жетип аткандыгыдай, анын үй бүлөлүк абалы башка жетпей атат. Ошондуктан келип чыгып аткан маселелер ушул атаандашуу пайда болот деген атаандашуу пайда болуп атат. Андан кийин Кыргызстанга жылына той аштарга 2 миллиарддан ашуун акча сарпталат экен. Ал акчалар кайсыл жактан келип атат деген маселе жатат. Албетте бул чет жактан мигрант болуп иштеп жүргөн адамдар Актылек мырзанын тоюн көрүп ататтыр, аларчы көрүп мен дагы Кыргызстанда демек той ушундай болуп атыптыр. Мен да ушундай той өткөзүшүм керек деп ойлонуп аткандыр. Нургазы байкебиздин ой боюнча немесин окуп коеюн. Чындыгында мен Бишкек шаарында болуп калганым үчүн келе албай калдым бул тойго. Чындыгында мен да ашыктым. Чакырган. Ооба, чакырды, бирок келе албай калдым. Аябай жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Себеп дегенде ысырапкорчулук жок. Диний алымдар баары келишти. Тойдун негизги максаты бата алуу. Демек, ошол менен пиар менен же болбосо башка менен элдин жүзүнө көрүнөйүн деген менен бул чектелбейт. Сөз эң негизгиси бул бата алуу деп эсептейбиз. Бул жерде дагы бир ирет айтам. Мен тоюмда бул жерде эч кандай пиар болгон эмес. Мен пиар кыла турган болсом, анда мен ошол күнү өзүм катуу пиар кылмакчы элем. Жада калса тойдо деле телефонго тарткан адамдардын көбүн тыюу салдык биз, через тамада аркылуу айтып. Мен айта кетейин, мени жакшы билгендердин баары билет. Менин тоюма келгендер айтты, ага чейин деле айтылган сөздөр. Актылек, сенин тоюңа артисттин баары бекер болот, көп нерсең сага бекер болот, себеби сен ошо чөйрөдө жүрөсүң деди. Мен эми жөнөкөй үй бүлөнүн баласымын, силер айтып шартка. Мен жөнөкөй мындай бир этаж эле үйдө, үйүмдүн айланасы деле тосук эмес, ачык, кол коңшу менен мындай сеткадан эле. Тойдон түштү бир аз Актылек? Жок, азыр мен жооп берип коеюн. Мен өзүм карапайым үй бүлөнүн баласымын, 4-1 тууганмын, үй бүлөдө эң чоңумун. Аллага шүгүр, 5 неме папам бар. Алланын кудурети менен, Алланын насип тагдыры экен, атабыз каза болгон. Мен деле өзүмдүн башым бар да, ушунча элдин арасында жүргөндөн кийин, ушунча болуп жүргөндөн кийин мен деле ойлойм. Мен деле ушул талкуу болушун буга чейин билгемин. Комментарийлерди карап жүрдүм. Бирок комментарийлердин ичинде жаман пикир өтө аз жазылды. Өтө аз. Бул биринчи жазылган жаман пикир бул ысырапкерчиликти азыраак кылбапсың деген. Бул ушул эле пикир жазылды. Башка эч кандай жаман пикир жазылган жок. Баары жакшы. Актылек, сенин тоюң ушундай болуш керек эле, ушундай күткөн элек. Биз күткөндөй болду. Артисттин баары келди. Кол коңшулар деле, аке-укелер деле айтты, ошо ырчылардын баары келди, ошондой. Мага ага чейин айтып жүрүшкөн, сен тоюңа бекер келет баары деп. Себеби аны эл билген. Сырттан карап туруп, аны сен деле билесиң. Мен ачык эле айтайын.
Значит, бул шоо чөйрөдө жүрдү, буларга бүт бесплатный барат. Булар жөн эле кетип атып, тойдон кирип кетип атып, 1-2 ырда өтүп кетет, же болбосо бүт тааныш билиш булар. Эми Кыргызда бүт эле тааныш билиш азыр биздечи. Ошондой эле сыяктуу. Азыр просто сен берген сурооңа мындай кылдыңыз, андай кылдыңыз, бирок самом деле сен деле билесиң да. Мен тойма көп нерсе бекер болгон. Аны кайтарыш керек, туура. Бирок мен ага чейин мен деле өткөргөм, адам менен адамсың, мамиле менен адамсың. Сен алып барсаң келет. Эгер мен деле ушул убакка чейин ол адамдарга ошондой кылбаганымда, же бир жакшылыгында бир түрткү болуп бир нерсесине жардам бербегенимде эч ким келбейт болчу. Жакшы, Нургазы. Бул жерде азыр талкууну башка жакка бурсак, азыр биз талкууну бир адамга байлап, же болбосо бир кыска чөйрөдө калып атабыз да. Азыр эгер ушул биздин талкуубуз адамдарга пайдасы тийбей калса, биздин убакыт ысырапкерчилик болот. Ошону аныктап алыш үчүн да ак тилек аганын сөзүнө мен кошумчалап коеюн. Чындыгында туура, ошончо элге сыйыл көрсөткөн үчүн элдер келип атат, бирок мен айтайын деген сөздүн төркүнү башка жакта болчу. Ал нерсе ошол сиз тапкан акча, ошол тапкан сыйды сиз каяктан таптыңыз деген айтайын деген нерсем. Ушу менен биз айтуубузду токтотобуз дагы, биз кийинки нерсеге өтөбүз. Маселен, үйүздө жаш бала бар, баардыгы наристе бар. Печкага, ысык печкага кармайм десе эмне кылабыз? Токтотобузбу? Ысык сууга колун салабыз десе эмне кылабыз? Токтотобуз. Себеби анын акылы жетпейт ага. Туурабы? Демек, аны акылдуулар токтотуш керек. Дагы бир сөз айтайын. Акылдуулар акылсыздар менен эсептешпейт. Ал мынтип койдум, мен мынтип койдум, мен мынтип калдым эмес. Сенин акылың жетип атса, сен жасай беришиң керек. Ошол сыяктуу эле мамлекеттик органдагы же болбосо дин аалымдары жасай турган ишти жасаш керек. Эгер экинчи адамдын акылы жетпей атабы, акылдуулар жасаш керек. Маселен, тойлорго барып алып туруп, эртеси маршруткага түшкөнгө бир тыйыны жок жүрүп калган адамдарды көрүп атам мен. Өз практикаман көргөм. Нургазы, ошондо тойду өткөрүш керекпи же кыскартыш керекпи? Кыскача айтыңызчы. Буну мындай кылып айталы. Элдер эмне үчүн тойду ысырап кылып өткөрүп атат? Адамдар өзүнүн акчасын тапса, өзүнүн акчасын эч качан бизге жакка кетирбейт. Бул кошумчадан келген акча болгондугу үчүн ысырапкерчилик кылып, эбегеси башка нерселер өткөрүп атат да. Демек, тойдогу кошумча деген маселеге айкындык киргизип туруп, ошону жок кылып койсо, адамдар өзүнүн алына жараша той өткөрөт. Жакшы, рахмат. Азыр биз той жөнүндө бир аз талкын кылалы, андан кийин экинчи темабызга өтөлү. Ысырапкерчилик бул ысырапкерчилик кылбайын деп, мисалы, эң негизгиси ак бата деп атасыңар. Ак бата эң негизгиси бул ачык айкын нерсе. Ак бата мен деле батал, негизи бата алайын деген максатта кылгам, бирок мен ак бата алайын деп, ысырапкерчилик кылбайын деп, ошончо адам чакырып ак дасторкон жазбай койсом деле болбойт да, туурабы? Эми бири алыстан келет, бири жакында келет. Мына Кыргызымда жакшылык, жамандык. Жамандыкта деле азыр көп нерсе тыйылып калды, бир эле кара кой менен эле өтүп калды. Ал кимге? Ал алыстан келген адамга. Алыстан келди атайын. Ошол чай ичип, курсанып тойгозуп кетсин деп. А мен мисалы үчүн мен ысырапкерчилик кылбайм, мен элге үлгү болушум керек деп дасторкон жазбай койсом, мага негатив ошондо болот эле. Келген меймандарым баары мага наразычылык билдирип кетет болчу. Мен ысырапкерчилик кылбайм деп 4 нан менен 2 чайнек чай коюп туруп, бир тамак коюп койгонумда, вот целый ресторан. Дагы бир тамак коюп койсо болот эле деп дагы айтат. Дагы айтат. Вот ошон үчүн мен дасторконду өзүнө ашырбай, ташырбай, ушу эл катары жеп кете турган кылып эле. Эң негизгиси мен ушул жерде дагы көп кант кунт суусунду койбой, салатка көбүрөөк басым жасап, мен эч кандай ал жактан дагы ысырапкерчиликти мүмкүн болушунча тыйдым. Салаттын түрүн көбүрөөк кылып, жейиле турган нерсе, чтобы азыр көп мен тойлордо жүрөм, каттамаларды кылат, чакчекелерди кылат, ал укаланып эле барып мусорго кетет. Мен аны бүт прекрасно билем. Эмне ысырапкер болуп атат, эмне корулуп атат, эмне жейилип атат. Мен ошон үчүн үйдөгүлөр менен мен кеңешип, үйдө чоңумун айтканым болот. Ошон үчүн ысырапкерчилик токтотуп, только ошол жерден, чтобы пакет албай, жөн эле ошол жерден жеп чыгып кете турган кылып сүйлөшөлдү. Анан тойдун аягында дагы эч канча нерсе ашкан жок мендечи. Почти эч нерсе калган жок. Демек, баары жеп кетилди. Жакшы, бул эми айтканда азыр эки тойдун эле талашы болуп атат да. Биз коомчулук көрүп атат бул жердечи. Бул негизи мамлекеттик деңгээлде бир карала турган маселе. Ошого бир мыйзам, чек коюш керек. Таанышың көп болсун. Азыр тааныбаган адам жок да. Шаарда жүрсөң, азыр таанышың 1000 деген ал аз эле адам болот. Көп адам келет. Бирок, эгерде ошого келечек буундарга биз алар үйлөнүүгө бир ойлонбой турган бир шарт түзүп бере турган болсок, мамлекет деңгээлде дагы бир не кылыш чыганышын азайтыш керек. Экинчи, мына биздин тоюбуз менен тең атаандаш өлүм житим деген маселе дагы бар да. Мисалы, ресторанга барсаң, музыка менен тама деле жок да, калган дасторкон деле ошондой, салаты деле ошондой, жемиш деле ошондой. Эми буга бир адам колунан келбейт. Мен маселен өзүм Чоңлай районунан болом. Өзү Чоңлайдан болгон азыр
жанагы ысырапкерчилик жою боюнча атайын бир нече жолу чогулуш өткөздүм, жыйын өткөздүм, аксакалдар менен сүйлөштүк. Кегиле өлүм житимде ресторанда Куран окутасың, макул, үйүңдө шарт жок. Бир домдо жашаса ага ким бара алат? Бирок ошол жерде мен сунуш кылдым, нан менен борсо койгула. Бир аш келсин, шорпо келсин, болду. Бир же 2 кой союп койгула. 300 адам узатса болот, 400 адам узатса болот. Анын чыгашатын эсептесең бир 20 000 сом. Эми кээ бир учур бар, жанагы топтолмой. Ал атасын сөөгүн дагы бизнес кылбаш керек да. Ошон үчүн азыр бул жерде көп нерсе бар. Азыр эгер бул жаштарга койсок, булар айтат, жок, биз тойду ушундай кете беребиз деген принципти айтат. Ошон үчүн буну улуумун, жана бийлик, ошо менен биргеликте дин кызматкерлери дагы чогум. Азыр эми бул жерде биздин жаштарыбыз да бар, агалар да бар. Чындап эле мамлекет тарабынан чектөө киргизиш керекпи? Эми ар кимиңиздердин оюңуздарды айтыңыздар, андан кийин биз баягы жаназадагы болуп жаткан ысырапкерчилик боюнча кенен сөз кылабыз экинчи чыгарылышта. Эми айтыңыздар, кандай чектөө киргизиш керек? Өзбекстанда маселен 250дөн ашык адам чакырганга болбойт экен. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер той өткөрүүгө дагы тыюу салынды. Бизде эми кантип чектөө киргизишибиз керек? Биринчиден саламатсыздарбы? Менин жеке пикирим боюнча, бул мамлекет тарабынан бир күндө эле же болсо бир айдын ичинде эле жабылып отурган маселе эмес да булчу. Бул биринчиден бул эл тарабынан колдоо алыш керек. Элдердин арасында аксакалдар кеңеши деген кеңеш бар, кеңешме бар. Ошо аксакалдар кеңешинен чыгып, аксакалдар кеңеши менен жакшылап кеңешип туруп, андан кийин жыйындарды өткөзүп өзүнчө эл менен биринчи көтөрүлүп чыккандан кийин гана басылышы мүмкүн деп ойлойм. Анан мамлекет тарабынан эле басылыш керек, мамлекет тарабынан атайын бир мыйзам чыгарыш керек деп туруп эле бир күндө же болсо бир айда эле кыска убакыттын ичинде бул маселени эч качан биз жаап кое албайбыз. Демек элдер өзү жетип түшүнүш керек. Ооба. Жана ошондой эле жогоруда айткандай эле агайыбыз айтып кетти, азыр элдердин баарында кур намыс бар. Актилек байке мындай өткөзүптүр, Нургазы байке мындай өткөзүптүр, мен да ушуну өткөзүшүм керек деп жада калса азыркы адамдар бар. Мен Россияга барыш деп келейин, чет өлкөгө барыш деп келейин, анан кийин той өткөзөйүн, акчамды чоңуйтуп алайын, анан той өткөзөйүн деп ошентип кетип калган адамдардын аябай көп да санычы. Мен ойлойм бул ар бир адамдын өзүнө гана байланыштуу. Рахмат, албетте болсун оюңуз. Негизи адамдар өзүнүн бюджетине карап анан кылышат да тойду же башка нерселерди. Бирок бизде исрафкерчилик мындай тойдо эле болбойт. Мисалы адам өлүп калса, Кудай сактасын, эми ошондо деле мындай чоң нерсе кылышат да. Адамдарды көзүнө көрүнөйүн, эл эмне дейт. Бирок эл мындай кылсаң деле дейт экен, мындай кылсаң деле дейт экен да. Негизи биз кандай ойлосок, ким каалагандай жасай бериш керек экен да. Ким каалагандай эмес, мындай. Аны мындай альтернативасы бар да. Мисалы бир ресторан аласыңар, анан биринчи этажыңа жалаң аялдарды, экинчи этажына жалаң балдарды кылып эле кылса болот. Мындай келин көйнөк кийим деп ушундай бизде деле мындай стереотиптер бар. Келин көйнөк кийсе болот, бирок балада мындай кызганыш болуш керек да. Аны досторуна көрсөтүп же мындай айткандай пиар кылып. Сиз эми шарттарын айтып жатасыз бир аз. Жакшы. Анан жогоруда бул кыз айтып өттү, жанагы аксакалдар кеңеши ушундай көз салып карап туруш керек депчи. Буга чейин мисалы үчүн Жапалак аймактык кеңешинде ушундай бир комиссия түзүлүп, ушундай бир иш-чараларды, жамандык жакшылыктарды тыюу боюнча иш-аракеттер жүргүзүп келатасыздар. Бул нерсени элдер кандай кабыл алып атат, сиздер айтсаңыздар? Биздин 5-декабрдын 9-жылы Теке деген айылда биз жыйын өткөздүк да, ошо топто өзүнүн аймактын эмелерди. Ошол жерде баардык аксакалдарды чакырдык, аксакалдар соттун каарыларды, төрайымдарды, аялдарды чакырып ушундай чечимге келдик биз. Мына тойлор боюнча биз эми чыгымдабыз айтайлы дедик, бирок мына именно өлүм житим боюнча ошондо немелерге бир узактан келген кудалар келет. Биз айылда ашкана жок, иштеке жок, туурда узактан келет, ача калат. Ошолорго бир кой союп, ошол жерде кичине чай ичип, сыйламай кылдык да. Жылкы союлган токтоттуңуздар. Жылкы союлган токтолду. Эми биротоло дебейм, бирок мына жыйындын өтө катуу таасир тийди. Азыр 7 адамдан комиссия түзүп коебуз. Ар бир айылда болсо, айылчы башчылар бар. Ошол жерде ошону өтө бизде азыр өткөн күнү гана бир кичине жандык союлат. Андан кийин 40 деген жок кылдык. Жылдыкта аракет кылып атабыз. 40 эми туугандар эле мындай өздөрүнчө эле чогуу эскерип койгула деп атабыз. Анан жылдык немелерди өтө катуу киришип атабыз, жок кылууга аракет кылып атабыз. Кээ учурда болуп атат, бирок жыйындын немеси өтө катуу болду деп жыйынтык берди дейм да, биздин эме. Ушундай эле иш-чара, Азамат, кечиресиз. Сулайман аймактык башкармалыкта дагы иш жүргүзүлүп жатат, эл менен жолугушуп жатат деп жазып жаттыңыздар. Эми сиздерде кандай болуп жатат? Эл түшүнүп жатабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Сулейман Тоо аймактык башкармалыкта ушул маселе боюнча иш-чаралар өткөрүп атабыз. Бизде мисалы соц работа боюнча адисибиз бар, квартал комитеттерибиз бар, анан женсоветтерибиз бар, молодежный комитет. Ошолор арасында бул иш-чараларды өткөрүп атабыз. Эми коомчулукта мындай экен да, кыйын экен бир маселени бардыгыга бир кыл уктуруш өтө кыйын болуп атат да. Эми кимдир туура ошону түшүнөт, кимдир эсең ишиң болбосун деген бир ой пикирди айтат. Ошого карабастан биз бардыгыбыз ошо бирикип ушул маселе боюнча иштерди аткарып атабыз эми. Аймактык башкарма өзү 1 жыл болду эми түзүлгөнүгө. Илгери терсовет болгон, аймактык кеңеш болгон. Азыркы күндө ошол маселе боюнча иштер аткарылып атат. Түшүндүрүү иштерин аткарып атабыз эми. Маселе ушундай экен, мен сенден каламбы деген бир болезнь бар экен да бир коомчулукта. Мына 10 та машина ЗАГСке алып чыккан болсо, мен 15 та машина алып чыккам деген бири-бириден кандайдыр. Ошондой болезньди биз алдын алууну бир кандайдыр концепциясын иштеп чыгарууну ушуну иш алып атабыз. Анан ооба, кече жакында эле ушул бир тааныштан угуп калдым. Ошо атасы өтүп кетти. Анан 1 жылдыгын кылыптыр. А жылдыгында ошол көчөгө ат коюптур. Анан арка жасаптыр кадимгидейчи. Атын коюп, ошол кишинин атын жасап, анан кадимгидей ресторанда той берип, тамада чакырып, ырчылар, бийчилери ушул бүт бардык дасторкон менен болуптур да. Эми ушундай нерселерди тыяйын десең, чындыгында элдер ар тараптан болуп атат, каражат кетип атат. Деги эле тойго кошмойлор, баягы кошмойлор алып баш керек. Эми Кыргызстанда мисалы үчүн алсак, орточо айлык 10 000 15 000 тегерек экен. Эркин агай, сизге суроо бергим келип атат. Эрлан агай, Эрлан агай. Эми ушундай мисалы үчүн 10 000 15 000 тегерек болсо, жаш үй бүлө курулуп аткан болсо, алар той өткөрүп ушундай жылдыктарга барып, деги эле канча пайызын кантип бул жакка бөлүштүрүш керек? Жакшы. Азамат мындай эле бир конкреттүү суроо берсек, маселен, эми Кудай сактасын, бирок бир жаш бир студент баланын, эми бүткөн баланын атасы же бир апасы каза болду. Ал эми айлыгы ошо 10 000 сом болсо, кантип ошондой эл сыяктуу, башкалар сыяктуу атасын жерге берет, же апасын? Эми мындайда биз азыр бир жамандык анан жакшылыктагы чыгымдар жөнүндө эле сүйлөшүп атабыз. Бирок чынында баланы жашынан баштап ошол жана финансылык сабаттуулук деп айтып атышпайбы, азыр ошодон баштап жашынан үйрөтүшүбүз керек да. Азыр чет мамлекеттерде эми баягы болушунча өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетке эме кылса, азыр бизде көп нерсе, мисалы көп жерлерде бизде мындай эсепке ала турган приборлорубуз жок да, мисалычы. Бизде мисалы сууга счетчик аз эле жерде коюлган да, көпчүлүгү сууну каалагандай иштетебиз, мисалы. Чет мамлекетте бардык нерсе эсептелгендиги үчүн, бардык нерсе ошол колдонгонуңа жараша төлөгөндүгүнө үчүн чет мамлекетте керек болсо ошол фирмалар атайын мындай суунун чорголорунан бери мындай аз куюла тургандай кылып, ошондой нерселер, эң элементардуу нерселерди айтып атам да. Ошол нерселерден баштап жасап чыгышат да, үнөмдүү кылып. Себеби биздин жашообуз, экономикалык дүйнө өзү эки эле чоң нерседен турат да. Бул бир жагында чексиз керектиктер, адамдын керектөөлөрү чексиз. Бул адам айтып атпайбызбы азыр? Биз ар түрдүү нерсени кыялданабыз, ар нерсени ишке ашыргыбыз келет. А экинчи тарабында чектүү ресурстар. Бул Кудайдан берилген жаратылыш ресурстары, булар чектүү, булар түгөнүп атат, жылдан жылга азайып кетип атат. Ошон үчүн биз эле эмес, биздин мамлекет эмес, жалпы планета ошо үнөмдүү жашоого үйрөнүп атат да. Ошондуктан биз ошодон артта калбашыбыз керек. Анан бардык нерсени ошо жашынан тарбиялап жүрсөк, ошо муун алмашкандан кийин бул нерсе өзүнөн өзү токтойт деп ойлойм. Себеби бул нерсе ошол өнүгүүнүн ар түрдүү жолдорун басып өткөн мамлекеттердин бардыгында эле болгон. Ошондой ашыкча чыгым кетирүү, анан кийин тапкан нерселерин баягы көп керексиз жака жумшоп коюу. Бул азыр мисалы сырт жактан Кыргызстандын бюджетинен кем эмес акча келип атат да. 2 миллиард 471 миллион доллар келди да мына быйыл. Ал былтыркыга караганда аз деп атабыз. Былтыркыга караганда аз, жана чектөөлөрдү киргизип койгон үчүн аз болду. Бирок аз келген жок. Сырттан адан дагы көп акча келди. Бирок чектөө 100 000 сомдон ашык которууга болбойт айына дегенден кийин көпчүлүгү чөнтөккө салып келип атат. Банкка эмес, же тааныштарынан берип жиберип атат, ушундай кылып келип атат да. Акча көп, 3 миллиарддын тегерегинде акча келип атат. Бизде 120 000 Кыргызстанда үй бүлө боло турган болсо, ошол үй бүлөлөрдүн ар биринин бюджети эме болсо, мамлекеттик бюджетке күч келбейт эле да. Азыркы учурда биз ошо элдин жакыр жашагандыгынан,
элдин жана социалдык төлөмдөргө муктаж болуп, көп балалуу үй бүлөлөр өзүн каржылай албай калгандыгынан, пенсионерлердин айлыгын карап жашап аткан үй бүлөлөр көп болгондугуна байланыштуу, жумушсуздар көп болгондугунан аларга пособие, жөлөк пул төлөп берүүгө байланыштуу бюджеттин 75% бул социалдык секторго кетип калып атат да. Ошол нерсени биз экономиканын башка тармагына жумшасак болмок да. Кайтарым бере турган жагына жумшасак болмок. Жеке адамдарды карап отурбай, мамлекет өзү ишканаларды курганга мүмкүнчүлүктөр ачылмак да. Ошондуктан биз ошол жагын ойлошубуз керек да. Бул мультипликативдүү эффект болуп атат да. Мисалы, ошол тойдон кеткен чыгымдар келип эле үй бүлөгө таасирин тийгизип атат, үй бүлөнүн бюджети начарлаганда ал мамлекетке оор жүк келтирип атат. Мамлекеттин бюджети начарлаганда көп маселелер чечилбей калып атат. Акча жетпей калып атат. Ушул жерде көңүл бургубуз келет, бирок акча, каражат жок мамлекетте. Жакшы, өзүңүз агай ошол өзүңүз эң туура айттыңыз да, жанагы үй бүлөлүк бюджетти туура пайдаланбагандыктан мамлекеттик бюджетке залкасын тийгизип атат депчи. Эми үй бүлөлүк бюджетти мисалы үчүн айлык алып келди, күйөөсү айлык алып келди, эми экөөнү ортодо чечиш керек. Мынча пайызын бул жака жумшайбыз, мынча пайызын мынча жака. Эми бөлүштүрүү кандай болуш керек? Мисалы үчүн үй бүлөлүк бюджетти жаш үй бүлө балким аны башкарышты билбейт. Канча пайызын кайсыл жака жумшаса? Эми анын бир конкреттүү бир ал жерде бир эреже же мыйзам жок. Ал жерде үй бүлө ар түрдүү өзлөрү карашат. Биринчи негизги нерсе бул адамдын күнүмдүк керектөөсүн камсыз кыла турган жака жөнөтүш керек дагы. Анан калганы баягы руханий дүйнөнү дагы унутпашыбыз керек да. Көпчүлүк учурда биз курсакты ойлоп эле анан кийин тиги жан азык боло турган баягы биздин акылыбызга азык боло турган нерселерди унутуп коюп атабыз. Ошондуктан дагы мүмкүн ошондой нерсе болуп аткандыр. Анан кийин экинчи бир жагы бул чыгымдарды мындай бир катуу тыюу салып, мыйзам менен тыюуга болбойт. Буну түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек. Адамдар өзү ошол нерсеге түшүнүш керек. Түшүнбөсө ал мисалы көп эле айылдардан угуп атабыз, ошондой болуп жакшы деп колдоп атабыз, анан кийин эле бир эки жылга жетпей эле анан бирөө бузуп жиберет, анан баардыгы ошонун артынан кетет да. Азыр мисалы мен деле ошондой, менин айылымда дагы ошондой да. Азыр жамандыкка барсаң, боорсок менен нандан башка эч нерсе коюлбайт. Бул аябай жакшы. Аябай эме. Бул жерде экиден ашык кой союлбай калды. Эл жакшы эле кабыл алып атат. Себеби биз ошого жеттик да. Себеби биз бул жакшы нерсеге алып барбай тургандыгын түшүнө баштадык. Түшүнүп, анан мурда кеп кылат элек. Ушу эми ысырапкерчилик башка нерсеге шылталабай эле түзгүрөөк коюп койсо болчу экен деп сөз кылышат эле, ушак кылышат эле. Бирок азыр андай болбой калды. Азыр түшүнүү менен кабыл алып калдык. Себеби кой бул элден чыкпайын деген турбайбы, туура эрежени сактап атыптыр деп биз түшүнүү. Адамдарда бул нерсе акырын өз ордуна түшөт деп ойлойм да. Себеби биз мисалы тойканаларды карасак, ресторандарды карасак, чет мамлекетте ресторан деген нерсе бул үй бүлөң менен барып, бош убактыңды жакшынакай бир уютный, жакшы жерде бир жагымдуу маанайда эс ала, жеңил музыка угуп эс ала турган жер. А бизде эмне? Бизде тойкана деген, ресторан деген андай үчүн салынбай, чоң-чоң тойлор үчүн, чоң-чоң жанандай Куран окуткан, өткөзө турган мындай бир иш-чаралар үчүн салынып калбадыбы? Мына жакында мага Италиядан коноктор келди. А мен бир кечиндеси гостиницадан чыгып, мен кеткенден кийин үчөө барып туруп, ресторанга барып, Италиядагы ресторандарда ойлошуп, бир ресторанга барса, эми ресторанын атын айтпай эле коеюн, аларды киргизбей коюшуптур. Анан мага чалышты да. Анан эмне болду десем, биз ресторанга киргизбей атат бизди дейт. Анан кайсы ресторан экен десем, атын айтты. Анан кийин ол ресторанда силердин Италиядагыдай ресторан эмес. Ал жерге биз андай тамак иче турган жерди биз кафе деп айтабыз. Деп анан мен кайра өзүм келип машинама салып барып анан эме кылдым. Себеби биздин ресторандар андай жакшы, рахмат. Өзүнүн баягы эмесин кичине өзгөртүп жиберди. Актилек, кошумчаңыз бар? Мен айтайын дегеним, бул нерсени жана бири-бирин атаңдашуу деген нерсе мисалы айтып атпайбы, азыр мен Актилек эткендей той өткөрүшүм керекчи болсо, бул мырзаныкындай же башка бирөөнүкүндөй той өткөрүшүм керек деп атаңдашкан адам бул акмак адам деп ойлойм мен. Өзүнүн деңгээлине жараша өткөрүш керек. Бул үй бүлөдөн, бул эң биринчи үй бүлөдөн ата-эненин берген тарбиясынан башталат бул нерсе. Анан кийин мен андай кылышым керек, мен ондай кылышым керек, ал деген бул акмакчылык. Бул деген өзүнүн үй бүлөсүндө ата-энеси кандай тарбия берген болсо, мөмөнү кийин ошондой кылат. Вот ошон үчүн анан дагы бир нерсе, бул тыюу салуу
Сиздер айткандай 1-2 күндө тыюу салынбайт. Бул кече бүгүн эле чыккан маселе эмес, бул тейилгертен келген маселе. Аллага шүгүр, азыркы күндө көп жерде жаштарыбыздын акылы, элдин акылы жетип, элге эми уже жете баштады. Эл түшүнө баштады. Жамандыктарда ошол нерселер, көп нерселер тыйыла баштады. Жаштар кирбейт ичкери жеген ичкени. Анан бунун эң бир бизге тийип жаткан зыяны, мен ойлойм, бул мамлекетибиз демократия өлкө. Ошон үчүн бизде көп нерсе эл өз каалагандай кылат. Мен мынандай кылам дейт, мени эч ким чектөө кое албайт дейт. Чектөө койсо мисалы үчүн анан жок, мондай да бизде ошол именно ошол көтөрүлүп чыкканын себеби бул демократиялык өлкөдө жашайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн укугу, өзү мен ушундай демократия өлкөдө мен каалагандай кылышым керек. А биз сен жана сиздер айтып өттүңүздөр, кошуна өлкөдө тыюу салынган. А бизде дагы мамлекеттик башкаруу болуш керек. Мамлекеттик башкаруу болгон учурда гана мамлекеттен ошондой тыюу салынып, ошол нерседен өткөн адамга биринчи очередь ошо чоңдор өздөрүнө бири-бирине сабак болсо, андан кийин. Мисалы азыр биз мындай карапайым эле элдин тоюн талкуулап атабыз. Силер бир аз жогорураак чыккыла, чоңдордун тоюн көргүлө, депутаттардын тоюн көргүлө, министерстводо иштеген адамдардын тоюн көргүлө. Аны көргөндөн кийин вообще башка аламай. Жакшы. Бул нерсе чында эле сиздер жогору айткандай илгертен эле мурдатан эле келаткан талкууда, мисалы жамандыкты айтсам, менин атам 6-классымда каза болгондо ошол кезде баягы жамандыктагы ысырапкөрчүлүктү жоюу боюнча аябай катуу комиссиялар жүрүп, бизди чындап эле менин агаларымды баягы жылкыны сойдуртпайбыз, баягы себетти жок кылып, жада калса баягы катмы нерсени да жок кылганда, биздин чоңдорубуз, апаларыбыз баш ийип кадимкидей эле ошол комиссиянын айтканы боюнча атабызды чындап эле жерге бергенбиз. Бирок эл арасында аябай бүгүнкү күнгө чейин сөз болгондо атасына жылкы сойбойт депчи. Эми негизи сиз айттыңызчы, ислам дининде өзү кандай каралган, негизи жаназа кандай окулуш керек? Машалла, өтө жакшы суроо. Жаназа деген сөз бул дуа, Алладан кечирим суроо. Жаназада негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин түшүндүрмөсүнө келет. Кайсыл маркум өткөн болсо, биринчи аны жакшы тазалап жуу керек. Андан кийин аны кепиндөө керек. Андан кийин анын жаназасына көп катышса, эгер 1000ден ашык адам болсо, ал адамдын окуганда дагы, окулганда дагы күнөө калбайт деп келет да. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, ар бирибизде ата бар, эне бар. Ошон үчүн биз көп жаназабызга же жаназага катышуучу адамдар көп топтолсок. Себеби бул жерде дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Узкуру махвасина маутакум". Эскергиле өткөн адамдын жакшылыктарын гана дейт. Умар радиаллаху анхунун заманасында бир окуя болгон, бир маркум өткөн, баягыны көтөрүп баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанынан өткөндө, ушул кандай адам эле деп адамдардан сураганда, бул жакшы адам эле деди. Важип болду деген сөз айтты. Анан бир учурда экинчи адам өттү, бул кандай адам эле деди. Эл айтты, бул өтө жаман, элди какшаткан, важип болду деди. Кийин сахабалар айтты, Алланын элчиси, биринчисиге эмне важип болду, экинчисиге эмне важип болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде айтат, биринчиге адамдар жакшы күбөлүк айткандыгынан ага 5 важип болду, экинчисине тозок важип болду. Ошон үчүн биз ал жерде дуа, ошон дуаны түшүнөлү. Биз азыр жаназага барган адамдарды, биз көбүнчөсү мына шаар жеринде жаназаны көп окуйбуз да. Барсаң, тамекини тартып, же өлүккө да урмат көрсөтпөйт, же үйдүн ээсине да урмат. Анын акылы жок. Акыл жетпейт агачы. Ал дарат алып сапка турууну ал уккан эмеспи, же атасы берген эмеспи ушундай. Ошон үчүн бүгүн баланын атага болгон милдети бар да. Атасыны узата ала турган илими жок балдарда азыр. Азыр мен алтындан бүткөнмүн дейт, мен англис тилин билем дейт. Атаңа өлгөндөн кийин англис тил сүйлөп берсең ал пайдасы жок. Ал жерде эмне кылыш керек? Аны билүү керек. Негизги максат ушул. Андан кийин 3 күндүн ичинде 3 күнгө чейин ал жерден түтүн чыкпасын. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманасында болгон. Ошондон калган осуят. Неге десе, ал атадан байлык калат. Ал мурас дейт. Аза күтүү өзү 3 күн болот. Бул үй бүлө, атаны жоготкон үй бүлө, энени жоготкон үй бүлө, дасторкон жаюуга анын моралдык да бир карасаң туура келбейт. Шариятта аны макру тахрима деп келет, кээде алымдар айтат, харымга жакынга чейин алып келет. Айрыкча ошол жердеги местный адамдарга. Ошон үчүн бул адамдар азыр айтып атпайбы, бул мыйзам менен эле биз чектеп кое албайбыз. Бул маселе бүгүн көтөрүлгөндө биз ушул сөз айтсак болот эле. Буга 20 жылдын тегерек болду. Бул дагы экинчи жакшы жагы бар. Эмне болду? Заманыбыздын жакшылыгы бул. Курсагыбыздын токтугу. Бир дамлабыз тийишип айтат, бүгүн врачка барсаң, аз жей деп айтат. Семиздиктен адамдар өлүп атат дейт да. Мунун ачкалыктан өлчү дейт, азыр семиздиктен өлөт. Барсаң диета карма деген сөз да. Ошон үчүн Алла Таала барчылыкты алып келген Аллах, эгер биз
баягындай эле аятка кайтан эгерде биз ысыраф кыла бере турган болсок, алып коюш Алланын колунан келет. Ошон үчүн биз эмне барга шүгүр кылалы, ал нияматты сактап калуу. Ла ин шакартум ла адиданнакум. Силер мен берген нияматка шүгүр кылсаңар, мен аны көбөйтүп берем деп. Алланын вадасын көбөйтүүдө. Шүгүр кылуу ал тойго мени 1000 адам тааныйт эле, же болбосо мени атым чыккан эле эмес, атын чыкса жакшылык деле бар да ошонто керегинде. Ошо кетчү расходду бир жакшы жака деле бурса болот. Маселен бир аттуу баштуудун апасы өттү ушул аламдан. Акылдуу адам келди, алымдан сурады. Мен апакеме деди, өтүп кетти деди. Эмне кылсам, канча бей сойсок 10 жылкы сойгон кудуретим жетет. Анан алым айтты, деди. Сен 3 күнгө чейин азап күтүү, 3 күнгө тамак берген болбойт. Баягы адам барып дасторкон жайбады. Коңшулардын үйүндө эме болду. Биз дагы жаназасына катыштык. Кийин ошого кеткен акчаны эсептеп келип, эгерде мен эсептеп чыктым, 300-400 миң тегерегиндеги акчаны алып келди дагы бир керектүү жерге иштетти. Бүгүнгө чейин ал бир пайдасын берип келет ушул күнгө чейин. А жанагы тамакты жесе ал жарым сааттан жок болчу нерсе да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнү маселе көтөрүлүп атканы өтө жакшы. Мына Жапалакта биз дагы Чоңалайдагы райондо дагы ушундай сиздерден үлгү алган окшойт. 7 адамдан комиссия түзүлдү. Кече биздин дос балабыз кайтыш болду. Анын артында 4 баласы калды. Ал келинчеги мисалы, ал дасторкон жаганга анын мүмкүнчүлүгү жок, толук мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде алардын бир сом да кетпеди. Адамдар ушунча көп барды, жаназасын окудук, апарып да жага койдук, Куранды окудук, дуаны кылдык, кайтып келдик, ушул нерсе. Бирок ошолордун арасынан деле айрым адамдарды наразы болгондор бардыр. Анткени адамдардын бардыгы эле баягы бир ойдо эмес деп айта албайбыз. Эми Кудайыма шүгүр, Кыргызстанда 90% тегерегинде мусулмандар жашайбыз. Аз бардыгыбыздын аталарыбыз мусулман, апаларыбыз мусулман. Биз мына артисттер болобу, тамадалар болобу, жигиттер бардыгыбыз мечитке барабыз. Бул маселени биз биринчи жолу аз бул жерден менен уккан жокса, ага чейин бир нече жолу уктук. Бирок аз бүгүн адамдардын аң сезими ушуга жетти. Бул өтө бир жаман терс ой айтылган жок. Мына ошол себептен биз көп көтөрүп чыктык да бул теманы. Эми акырында бир мындай жыйынтыкка келсек, канткенде биз ушул нерселерди тыябыз. Балким жол-жоболор өзүңүздөрдө бир кандай идеялар бар, Жаштарда суроо бар экен. Суроо келиңиз. Жогоруда сиз айтып кеткенден кийин менде бир суроо пайда болду да. Атайын бир диний кызматкерлер менен мамлекеттик кызматкерлер биргеликте атайын бир семинарларды, чогулуштарды ар бир айылдарга сүрүп айылдарга же болбосо шаарларга барып көп өткөзүп турса болобу? Мына ушул нерсенин натыйжасында балким бул ысырапкорчулукту жоётурбуз. Азыр кыздарыбыз да берип алсын, анан жалпы жооп берет. Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү тема боюнча жеке өзүмдүн оюм. Бул эки ага тең мен каршы эмесмин. Тойлорунчу ар ким өзү ойлонот дегендейчи. Бирок каршы эмес болсо эле бир жолу тойду өткөрбө десе эле үйүнө кызды апарып алып нике окутуп эле отургузуп кою эмес. Той өткөрүү десе эле 1000 адам чакырып болушунча кийип бүлпөт тойдун эң кымбатын тиктирип, эң кымбатын кийгендин деле кажети жок деп ойлойм. Той өткөрсүн, өзүнүн деңгээлине жараша десем эле деңгээлде эле чоңдор чоң кылат да. Бирок мындай жеке оюмда мындай чыккан эле мындай кичинекей кылып эле той өткөрсө, той өткөрбө десе эле бир жолу апарып отургузуп койбой, өзүнүн үй бүлөсүнө деле кичине майрамдык мындай шаң кылып неме алып койсо жакшы деп ойлойм. Кийинки тема боюнча бизде өтүп кеткенде, адам өтүп кеткенде бир суроо пайда болот. Мындай жылдыгын чыгарасын, 40-ын чыгарасын деген. Ошол нерсеге мен өтө каршымын. Жылдыгын чыгарса деле, 40-ын чыгарса деле ошол адам уже жок да. Анын кереги деле жок деп ойлойм. Кайра эле чыгым кылыпчы. Негизи ушундай барбы, мисалы үчүн биздин? Өтө жакшы суроо. Мына биринчи карындашыма жооп берип коеюн. Биз мындай семинарлар көп өткөзгөнбүз. Кечеги ушул Жапалакта болгонго дагы ушулардын казысы жана мамлекеттик аймактык кеңештеги ошол жакта иштеген кызматкерлердин негизинде болду. Бул өтө жакшы. Биз дин алымдары негизинен коомчулук менен иштешкенбиз да. Мен кечиккенимдин бирден бир себеби Борбордук мечитте Бухариде Абдушкун Арбатов келип калды. Бизде азыр 5000ден ашуун адам келди. Ошол жерден бошоп, атайын ушул жерге келдик да. Эми көп коомчулук менен сүйлөшкөнбиз, адамдар мененчи. Ошон үчүн бул өтө жакшы өз натыйжасын берет. Биз андайга кызматка даярбыз. Ошо бирок бир мамлекеттик деңгээлден дагы бир колдоо болуш керек. Ошондо гана бул ишке ашат. Биз динде мамлекеттен ажыратылган, биз бирөөлөргө тыюу, барып бирөөдүн жигит той өткөзсө мен барып туруп эшикте тура албайм. Менин мыйзам жол бербейт ага. Бирок Алла Таала Кур'анда сагады биле ва лакифа инна зикратан фа'ал му'минин эскертүү ыймандууларга пайда берет деп биз эскертүү кыла алабыз. Экинчи бул кандашым айтты, 40-тык жылдык бул шариятта жок нерсе.
Ал 40 деген жылыга бир жолу атаң десе деген сөз эмес. Ал 40 күндөн кийин атаң десе бул пайда бербейт. Эмне кылыш керек? Атаны колунан келсе күнүгө эстеш керек. Күнүгө 5 убакыт намаз окуйсуңбу, ал сен 5 жолу эстедиң деген. Атаңа баланын жакшылыгы дагы, жамандыгы да атага жетет. Ошонун үчүнө 3 амал адам өткөндөн кийин 3 амалдын сообу жетип турат. Биринчиси эмнеси? Имандуу бала. Экинчиси жакшылык иш кылган болсо, үчүнчү илим таштап кетсе. Ошон үчүн бул балдарда ойлоно турган маселе да. Азыр Иманбек сүйлөсүн, анан жыйынтыктайбыз да Эрлан агайга берип. Чындыгында бүгүнкү талкуу аябай сонун болду. Көптөгөн маалыматтарды алдык. Андан кийин бул кызыбыз айтканга ошондо кандай үйлөнө турган болдуңуз, айтып коюңузчу. Негизи Кудай буйрса келечек өзгөрүшөтөр, заман өзгөрөт, убакыт өзгөрөт, элдин жагдайына, өзүмдүн жагдайыма карап, албетте элге өзүмө жеке оорчулук келбей турган кылып үйлөнгөнгө аракет кылам. Андан кийин өлүм житиндегилерге 100% кошулам. Мына бейшембилик, Куран окутуу, кырк, жылдык деген маселелер негизи бул маселе те алыскы кыргыздын ката салтынан бери сиңип келаткан нерсе да. Балким аста-аста жок болот, бирок мени өкүндүргөн жери баягы Куран окутуулар, мисалы үчүн Ош шаарында иштеген бала өзү Жалал Абадтан болсо, Жалал Абадка барып азасын күтүп, кайра Ошко келип, бул жактан дагы Куран окуткан, мисалы үчүн өтө эле ашыкча чыгым деп ошону жоюуга аракет кылса, анан кийин диний өкүлдөр азыр эркектердин аябай көп пайызы, балким намаз окубаса да жумага көп баргандар аябай көп кездешет. Тойлордун алдын алууда, ошол айрыкча күз айларында диний өкүлдөр тараптан бир кабыл алган чечим менен же болбосо түшүндүрүү иштер көбүрөөк болуш керек. Ошол жумаларда, ошол тойлор боюнча көптөгөн аябай элдин психологиясына жеткизе турган деңгээлде ошол баяндар окулуп турса аябай жакшы болот деген ойдобуз. Мен ошол жигиттин сөзүнө да бир аз кошула кетейин. Жана Жалал Абадта өзү бул жакта жумуштап, анан Жалал Абадта барып аза тутуп, анан кайра келип бул жакта Куран окутулганы бул менин оюмча жакшы нерсе болсо керек деп ойлойм. Эми атасы өткөн болсо, айтып атпайбы, көп эскергиле, Куран окугула, ошонун гана сообу тиет, башка эч нерсенин сообу тибейт. Мен ойлойм бул туура эле деп ойлойм. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл күнү болбосун, тез Куран окуп эскерип турганыбыз бул плюс гана жагы болбосо, минус болбосо керек. Анан мен деле башыман өттү, атам өттү, тайнем өттү, бирок чоң тайнемдин жашы өтүп бир аз. Бизде ошондой нерсе бар экен да, бул чоң кемпирдин сандыгын ачты, дагы бир нерсе, ошондой бир сыяктуу нерселер бар экен да. Мен ошондо көрдүм да, таксыр ошол жерде болдум өзүм. Себет келеткен, киреткен, чыгат экен, кайра ошо себет алмашып кеткен. Ал эч кандай бир мындай бир пайдасы жок же зыяны жок да. Ошо зыян өзүнө эле да, себет алып келген адамга эле. Себет келеткен, киреткен, чыгат экен. Ошо ал үстүн ачып Куран окуп экен, кайра жабылып кеткен. Нарактан бир-эки нерсесин алмаштырып, кайра өзүнүкүн берет экен. Ушундай нерселерди мүмкүн болсо, коомчулук көрүп аткан болсо, бул нерсенин баары аял заты кылат бул себетте. Ошол нерселерди апаларыбыз, улумундагы энелерибиз, тайнелерибиз, эжелерибиз ошол нерсени токтотсок гана деген ой. Мен бул практикадан көрүп, ушул нерсени айтыш керек экен деген ой менен. Дагы бир нерсе, бул мен өзүм той сферасында жүргөн үчүн калпак жолук деген тема бар бизде. Мен ар бир тойда айтам, калпак жолукту алып келбегиле. Бул калпак жолукту алып келип башка бөтөн мамлекеттин капчыгына иштеп атабыз. Ошодон көрө калпак жолукту тыйып, андан көрө 100 сом же 200 сом каражаттар болушунча конвертке кошмоюңар болсо, ошол кошуп салып койсоңор, ошол той ээсинин капчыгына пайда болот деп айтам да, көп айтам бул тойлордочу. Ошондуктан көрүп аткандар болсо деле, мисалы үчүн калпак жолукту жок кылыш керек. Бул же аны такпайт, же мен бирөөнү көргөн жокмун. Тоюнда кийип, андан кийин колдонгонунчу ичинен чачы бар калпактар чыгат, же жолуктар уже ташылган эле. Ошол нерсени азайтыш керек. Жакшы. Нургазы чакан сүйлөсүн, анан Эрлан агай жалпы жыйынтыктайт. Бул жерден азыр баса белгилеп айтчу нерсе бар. Өлкөдөгү ысырапкорчулукту кандай жоебуз десек, мамлекеттик кызматкерлер, мыйзам жазуучулар менен дин аалымдары биргелешип тыюу сала турган мыйзамдар иштеп чыгыш керек. Неге дин аалымдары киришет дей турган болсок, себеби бул жак мырзака айтып кеткендей эле, эмне Кыргызстандын 95% мусулмандар. Демек, дин аалымдары аралашкан нерсеге алар ыраазы болуп да кыйла муюп калышат. Экинчиден,
эл көрсүн деген нерсе болбойт. Мамлекет тыйым салбаганда мен деле 10 жылкы соймокмун, мамлекет тыйым салып коюп мен да сое албай калдым деп шылтоолоп койгон го нерсе. Бирок негизи бардык адамдар сойгусу келбейт, бирок ошол кур намыстан союлат. Ал экинчи сунуш улуттук идеологияга келиш керек. Улуттук идеологияны иштеп чыкса, ошо улуттук идеология бардык нерсени өз жөнүнө салып коет. Эрлан агай. Мен биринчиден бул нерсеге, бул маселеге негизинен бир эле тарап эмес, көп тараптуу, комплекстүү карап туруп, бардык тармактар, жарандык коом, мамлекеттик органдар, диний уюмдар бардыгы бир жалпы киришсек жасаса болот да. Анан бул жерде мен силерди мына урматтуу Ош ТВнын кызматкерлери силердин дагы 4-бийлик массалык маалымат каражаттарынын дагы ролу аябай чоң деп айтат элем. Азыр мен телевизордон биз көрөбүз, күндө өзүбүздүн каналдарыбыз, кыргыз каналдарды көрөбүз. Ысырапкерчилик жөнүндө бир да социалдык ролик жок. Моюнга алышыбыз керек. Туурабы? Жол кырсыктары жөнүндө роликтерди көрүп атабыз. Арак ичкендер жөнүндө роликтерди көрүп атабыз. Тамеки чекпе жана башка деген бир нерселер боюнча роликтерди көрүп атабыз. Бирок ошол азыр биз айтып аткан нерселерди, ошо жамандыктан кийин кедей болуп калды дегендей бир мындай жан кейите турган бир адамдардын жанагыл аң сезимине таасир эте турган роликтерди даярдап, ошолорду колдон келсе мындай бекер эле бериш керек да, элге жеткизиш керек. Себеби азыр адамдар канчалык көп айтса, адамдын социалдык тармактарда таркатыш керек. Азыр бүт эле социалдык тармактарды көрүп калды. Ошону кылыш керек. Анан эми мынау 40 жаштан өтүп калгандарга азыр аларды оңдой албайбыз. Себеби алар той өткөзүп берип койгон. Элден акча алып алды да. Кошумча алып алды. Алар сөзсүз барыш керек. Себеби алардын үйүндө журналы бар. Мен жаштарга айтайын, жаштарга кеңешим. Эми силер ошол нерсени ар бир муун кийинки муун мурунку муунга караганда жакшыраак болгондо коом өнүгөт да. Силер бизден жакшыраак болуп, ошого бир жакшы альтернатива ойлоп тапкыла. Ошо чыгымсыз кантип өзүңөрдүн ошо сөзсүз эле мындай чачып, ушундай укмуш, мынанча кишиге той берди, мынанча жылкы сойду тажыяда деген менен атыңарды калтыра албайсыңар да. Ошондуктан силер ошону бир альтернативаны силер дагы издешиңер керек. Жаңыча креативдүү көз караш. Агай ошол жаштарга жол көрсөтүү максатында мисалы үчүн жамандыкка, жакшылыкка 300 миң, 400 миң кетет деп атпайбы? Ошол 400 миңге кандай бизнес ачып алсак болот? Бизнестин түрү көп. Азыр стартаптар аябай көбөйүп атат. Азыр биз болсо өзүбүз той өткөзүп алып, эртеси болсо проект жазабыз деп жүрөбүз да. Ошол проектке кете турган акча өзүбүздө эле бар. Аны той өткөзүп бардыгына карыз болуп алабыз да, анан өзүбүз ар жерден грант издеп, кредит издеп жүрөбүз да. Ал туура эмес. Карызга той өткөзүп атышпайбы? Ошондуктан силер башка жолдорду ойлоп табышыбыз керек. Анан дагы бир нерсени айтайын. Бул нерсеге биз жана салт, ар нерсе деп атабыз. Кыргыздын салтында жок нерселер. Кыргыздын салтында мисалы Манас эпосун деле карасаңар, ол жерде бир көкөтөй эле аш кылган, башка эч ким андай заңгыраган чоң той берген эмес эч ким. Манасты 4 томун окутсаңар деле жок андай. Ошондо деле ысырапкерчиликке мындай каршы айтылган жерлер бар да, ошол жерде деле мындай аябай көп чыгым кылган. Ошондуктан кыргыздын философиясынан өткөн жакшы нерсе жок да. Кыргызда жакшы сөз бар. Жашаганын эмес, жасаганын баала деген сөз бар да. Биз ошону тутуп жашашыбыз керек да. Адамдарды мына бизге чейин өткөн белгилүү тарыхый инсандарыбыз, мамлекеттик ишмерлерибизди карасак, эч кими алардын той бергенин, атасына жылкы сойгонун айтпайт. Эч качан чоң бир жакшы жашагандыгын, жетишпей жашагандыгын айтпайт. Ал эмнени жасап кетти, ошону сөз кылат. Мисалы азыр эч ким айткан жок да. Мисалы Исхак Разаков кедей жашаган деп эч ким сүйлөгөн жок да азыр, туурабы? Андай Чыңгыз Айтматов бай жашаган деп жашаганын айткан жокпуз да, биз жасаган. Ошон үчүн мен жаштарга, силерге бир агалык насаатым,
жасаган ишиңер менен калганга аракет кылгыла. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бизге келген коноктор, жакшы ой пикирлер үчүн биз ыраазычылык айтабыз. Ал эми бул ток-шоуну көргөн жалпы көрүүчүлөр өзүңүз кандайдыр бир тыянак чыгарып, жакшылыкпы, жамандыкпы ишти баштаар алдында өзүңүзгө суроо коюңуз, ушул мага керекпи деген. Балким ошол суроонун алган жообуңуз сиздин тагдырыңызга бир жакшы бир өбөлгө түзөт. Биз ыраазычылык билгизебиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге жогорудагы айткандай аябай чоң жыйын болуп атса дагы убактыңыздарды бөлүп келип бердиңиздер. Ыраазычылык. Чындап эле биздин тема аркылуу, биздин талкуу аркылуу телекөрүүчүлөрдө кандайдыр бир жыйынтык чыгарса, сөзсүз түрдө биз максатыбызга жеттик деген ниеттебиз. Сиздер менен кийинки программада көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар.